Ей, моого вообще идеально атат турбайбы. Кенен батты. Мондай жабабыз. Эң бурчуна кылайлы. Карачы муну алып туруп окшошпа. Качаптайбыз, бисмилла. Жап жаңы жылтырап турат. Буну деген кандай кылабыз айтайынбы? Бол деген биздин крышабыздын ордуна турат. Ушундай сыяктуу болот да. Анан үстүнө бүт окаттын баарын салабыз. Палатка, каремат. Анан бул өзүбүздүн эски тиякта турган чатырчабыз бар. Сары буюмдарыбыз өтө көп экен. Бул менен бир башкача кооз. Мындай болуп кетти да. Бирок акчасы да жакшы турат экен. Прокар деген жерден алып атабыз. Бизге жакшы ушундай болгон пайыздарын арзандатып берип атат. Анан сапаттары ичинде эле мыкты экен. Эң чоңун алып атабыз. Бул өзү килтеген жиптерге турат экен да. Келсең мунун ичине жатып көрбөйлүкпү. Эки адам кенен батат экен да. Боюңар канча? Меники 184, 182. Азыр акырын 3 адам батып кетти. Чыккыла. Буну өмүр бою унаалардан көргөндө мен ойлочумун үстүнө бир кайык турат го депчи, анан неге бүт баарында эле кайык бар деп жүрчүмүн да. Байкаса бул кайык эмес экен да, бул деген чоң килейген буюм сала турган мындай чемодан экен да, иши кылып мындай жалпак сөз менен айтканда. Унаалардын үстүндө турат, бүт кийимдердин баарын салат. Бирок кайыктай кылып деле тепсе болчу да экен, мындай тескериден кое алыпчы. Балким кийин контентибиз аябай көп мындай көрүүчүлөр алып 500 000 деген жүрөкчөлөр топтолсо буну деле чечип кайык кылып сүзүп көрөбүз. Кел арчыйлы ичине. Өтө жагып атат кылып аткан ишим. Билбейм, бир дагы адам азырынча айта элек, жакшы жеңил экен, ооба, сонун идея депчи. Көп эле кыла албайсыңар го деп атат. Ошондуктан өзгө да кызык болуп атат. Кылабыз деп төштү кагып айта албайбыз. Аракет кылып көрөбүз. Акча суудай эле кетип атат. Бирок көңүл аябай көтөрүлүп атат. 2-3. Бунун ичинде темир бар. Алайлы деп атабыз. Алып туруп тияка эле коелу деп атабыз. Анткени булар жакшы эле кармайт экен. Бирок дагы бир сыра катуураак карматыш үчүн могулардын өзүнө 4 бурчтук эле кетет. Бул анан үстүнө кетет. Ошондо катуу отурат да. Менин оюм боюнча ошондой болуп атат. Ошондуктан тигин дагы алып чыгып үстүнө коюп таштайлы деп атабыз. Үстүнкү стойкасын катырып атабыз. Bunun жакшы жактары бизди жаандан коргойт, күндөн коргойт. Анан үстүнө керектүү жабдуулардын баардыгы бияка отурат. Ыпыр-сыпыр болбой жашнакай көрүнөт. Карбон дейт. Мына мында көрүнөт. Карбон менен кийин модельдерди чыгабыз да. Мынтипчи, мисалы болчу. Мында кооз көрүнөт. Желектер кетет. Жактарына фара коебуз, артына стоп фара коебуз. Дагы соң кылабыз. Биз жарыкты койсо дагы жасап жатабыз бул жакта. Эгерде Алланын буйругу менен биздин жумушубуз окшошо турган болсо, эчтеке бизге тоскоолбойт, ошо туурараак болот. Автобокс мынакей коюлду. Прокар детейлингке чоң рахмат. Өзүңөр көргөндөй эле бир башкача кебете болуп калды. Анан бунун ичине өзү 1000 литр батат дейт. Мына бир каремат салынды. Бул палатка салынып атат. Всё. Отурду? Отурдум нормально. Чечип эле кийбейсиң. Ой, анжал. Нормально, Макул? Жок, бул кысып калат экен. Мына келет 8 XL. Мындай бар менде. Анда мындан башкачасын берейин сага. Менде андай бар да. Жакшы келет. Жок, боюңузда мына унуку вообще высокий. Сен просто арыксың. О, нормально, Собсону. Ай, жених. Качадасың? 28десиң. 20дабы? Тең болотчу. Мен 28демин. Калада туруп салбайсың. Чукка. Берсең берейин. Ушул эжекеден майка жана трусаны алыңыздар. Аябай жакшы эжекен, Алла разы болсун. Сонун сапаттуу экен чындап. Арзанынан жылмайм эжеке. Макулдар ишиңизге ийгилик. Желекти байкагылачы, кандай кып-кызыл сонун желек сатып алдык. Бунун баасы 500 сом экен. Бирок желек деген мындай жакшы сыйлы болуш керек да. Биз эмнелерди алганыбызды көрсөтөйлүкпү? Скотч бизге ар дайым керек. Бул мен балык кармайбыз деп Эржан алган турбайбы? Бул түшүнүксүз бир нерсе болуп жатат, Алып койсо, как роднуля села.
Буну дагы сатып алдык деп айтыш керек экен. Мындай нерселерди жасаган аябай жакшы көрөм мен өзүм. Блогер болбосом мен бир мастер болуп иштегенде. Акча үчүн эмес, мына көңүл үчүн мындай элде жок нерселерди кылып. Такышпай калды бул. Мындай тагабыз, мындай турду деп коелук. Менин оюмча, могу момундай туруп бериш керек эле да. Ушинтип отуруп бериш керек болчу. Эмне болуп эле окшошпой калды анда. Кетим аякты карап турса, бүгүн бою бирдей эле болду. Ортого коюп туруп түртөт, буну могу жерин басып коет. Аварийка дей. Көрдүңөр? Канча саат? Тиги көрсөң, отурду эле жолуп кетти да. Саат 12:00 болду. Араң бүттүк. Эмнелерди бүтүрдүк? Биринчиден жарыктыкты кайтарат, Бул жерге жарыктык койдук. Ушундай. Бунусу дагы сонун, өзүнчө бүктөлөт. Мына көрдүңөр. Бул жерге суусундук салып койсок болот. Бул жерден арттан эмне болуп атканын көрсө болот. Бул жерге телефон кое турган нерсе, дагы бир шырылдаткыч. Бул тоскоолдук болуп калат десеңиздер, бир башкача механизм бар. Бул желекти акырын алып туруп мынтип, бул неме да, кандай десем, бир нерсе видео тартып атканда мындай кооз көрүнүш үчүн эле да, бул кыргызча эле жазылды. Ошондуктан жаман көрбөңүздөр, Мындай кылып коюп коебуз, болду, ушинтип кете берет. Бирок бул жерде кымбат желек бар. Бул жакшы желек. Буну жубайым да тигип берди бул жерин жакшынакай кылып. Чоң рахмат. Бетинен өп коюш керек. Мына көрдүңөр? Жок, буну дагы көрбөй байкап сүзүп кетсечи десем, мондай кылса болот. Мындай кылса болот. Албетте буларды токко сайып. Артына дагы бир корзина бар. Буну дагы салып койсо болот. Мындай жабышып калат. Бул жерге дагы суусундук коюп тургандар бар. Айрыкча бунун ичине, бунун түбүнө толтура жабдууларды алганбыз. Мындай кичинекей чыкач, теш өккөн бирөөсү. Анан отвертка. Булар өтө көп. Азыр буларды байкабайсыңар, бирок кийин жакшы буну сыдыман кылган го, макул. Мон менин кылган болчумун. Бул жерге кепка илип койсо болот. Дагы ушундайлар көп да, бул жергечи илгичтерчи мындай ар нерсенин бардыгы мындай майда чүйдө нерселер болот го. Мисал келтирели, бир самсы сатып алдык. Ичинде 4 самсы турат, анан дагы бир 4 самсы ашыкча алдык, алынса ашып баратат, анан мынтип илип койсок, бу жерде тура берет да, мындай чөчөктөй болупчу. Бизде бир гана көйгөй могу кыймылдап атат. Монтепчи, ошонусу жакпай атат, анткени бул жери жакшы кармалган эмес да. Варить этели деп атабыз, сварщикке барып туруп, бул темирди мындай кыйгачынан мындай X-H тамгасында кылып туруп кылсак бир аз күчтүүрөөк болот. Анан экинчиден мунун артында бир нерселер бар экен, атын унутуп койдум. Бир нерсе дейт, ошонусун темирден жасатайын деп атам, токарданчы. Ал жерде 17200 дейт. Аны эртең көрсөм, силерге бир заматта эле болот, монткенде элечи. Мага эртең болот да. Ошол эмнелер жасалды да. Ушул бир топ эле нерсе жасагандай болгом, бирок бияка келип батылып калды. Отуруп кетип баратасың, тээп баратасың. Бул жерден унааларды көрөсүң. Бул өзүнүн ачкычы да бар. Буну өзгө алып жүрөбүз. Чарчап да калдым эртеден кечке ушунун баарын кылып жүрүп издеп. Табыш да бар экен. Көрдүм, муну эле соң кылдым. Буну инженермин деп коет. Менде ой бар болчу, бул жерге бир вентилятор кошсомбу депчи, бирок обжоктук болуп кетеби деп кеттим. Эмне кылсам да башым жетпей атат. Ошол иш кылып. Дагы бир ойлор келсе айтып койгула, же бияк момдай десеңиздер дагы кылып кете беребиз. Бирок үстүн оорлотпош керек болуп калды. Анткени үстү оор болгон сайын могу кайчылдап жинди болуп баштады. Асты жагын эле кылыш керек. Ушул баардыгы көңүлүмө жагып атат, 100%. Ойдогудай болуп келатат, Кудай буйрса. Башташ керек. Эң эле оор жери бул, менимче, кооптуу жер болуш керек. Жана унаалар сүзүп кетпеш үчүн эле калган нерсенин баардыгын жеңсе болот. Бул бузулса оңдойбуз. Бут чарчаса эс алып кайта тебебиз дегендей. Курсак ачса тамак ичебиз, үшсөк кийинебиз, чыгып. Ой бар, идея бар, чыгып, көңүл дагы бар бунун баарын кылганга. Бисмилля деп туруп башташ керекпиз. Ошол чыгып силерди ушулар менен көрсөтүп коеюн дедим. Бар да жактуу, мага да жакты. Чыгып силерге жакшы болду, мага да жакшы болду. Ошо чарчап тантырап да калдык. Көңүл да жок сүйлөгөнгөчү, анткени эртеден кечке ушунун баарын таккылап сатып алып жүрдүм. Муну бир сыйра ачып берейинби дагы. Ысык көлдө тегерентип жүрөбүз деп койлум. Мисал менен бул жерге кийимдерди салып. Бул өзүнүн кубаттагычы. Эң керектүү нерселердин бири. Өмүр бою бизге скотч керек, ашыкчадагы цеп керек. Айрылып бузулуп калса тигини го оңдоп кете беребиз, бирок да керек да. Камерадан 5 даана трос, балким бир нерсе болуп калса, унаа менен сүргөнгө. Педальдар сынып калса,
Мына ачылат. Бул жерде жабдуулар бар. Биринчиден гаечный ключ. Анткени бул өзү алмашат да түрлүү болуп берет. Шестигранник, ит балакат, ар нерсем бар да бул дөңгөлөк алмаштырганга покрышканы ушу менен ачасың. Бунун дагы бир доскасы бар, чоңураак. Андан кийин дагы бир доскасы бар. Муну жакшылап карасам кереги деле жок экен, бирок алып алдым, балким кереги этет депчи. Момундай бар. Мен мактана турган нерсем. Буну бир жерин түшүнбөй атам. Сиздин аттиш, анан кычкач. Мына, буну кантип кийгизет билбейм, бул бирок шереңкеси. Монткенде от чыгыш керек болчу да, бирок буну кантип колдонот мен билбейм, тилекке каршы. Ошондуктан жөнөкөй эле шереңке алабыз. Бул жерде кичинекей эле болгон орун, калган бар моторубуз дагы тилекке каршы ичине бир жер сынып калган болчу. Кырт деп атат, чыгып айдалбай жүдөтүп атат, бирок анысына карабай кете беребиз. Чыгып ошондой. Эртеңки күнгө чейин анда кеттик анда. Канчанчы күндөн бери ушу унаабызды жасап жүрөбүз. Буну дагы азыр токарьга алып барып атабыз. Атайын бир Геркулес деген 100 жер бар, мыктылар иштейт. Аны ошол жерден 20 000 сом дейт, бир болбогон эле мындай детальдечи. Бирок ал чындап эле кыйын да кылышчы. Макурда аргасы ошону кылдыртайын деп атабыз. Азыркы убакта бир топ убакытка чейин жасайбыз дейт, кечкиге чейин. Эртең чыгабыз го деген, бирок тилекке каршы эртеңкиге чейин бүтпөйт дейт. Ошондуктан бул жерге унаабызды калтырдык. Анан эртең бүсүн келебиз. Силерге заматта эле болот, бизге 2-3 күн болот. Шайтан арабызды катырып атабыз, момундай Х тамгасында кылып туруп, ортосунан кетирбесек, тиги шалкылдатат. Сизге нан токочуп берди. Рахмат, сапар намазын окудук. Апай, сен өтпөйм. Не бойтесь, мен келип берем. Жакшы болуңуз. Жакшы барыңыз. Апай, сен өтпөйм. Кайра айтайын ба? Бүгүн 6-күн, тилекке каршы 6 күн эмне болуп аткан тарткан жокпуз. Анткени бул жакта болуп аткан видеонун баардыгын силерге монтаждап даярдап атты. Бүгүн эмне кылып атканыбызды биздин Instagram баракчалардан байкалсаңар болот. Бул жерде мынакей меники жазылыпты. Жок, мына могу жерде мындай эми кошпозмун. Меники, Сыдыман деген инимдики мына. Бул жерде Абай деген, анан Эржан деген мынакей силер тартып аткан. Мында кебетесин көрсөтүп коеюн бир сыра. Мынакей биз менен дагы чогуу катталып жүрөт. Бул дагы блогер, мен иним. Тамга айылына келдик, көрсөтсөңөр болот. 6-күн, анан бизге өтө чоң көмөк көрсөткөн Бекхан деген иним болот. Бул деген Тосордун мыкты гид экен. Чын, нан урсун, калп айткан жок. Бизге ушундай сонун кооз жерди көрсөттү, сонун ресторандарды, андан тышкары өзүнүн жеке отели бар экен. Сарала Resort деген. Азыр ал жерде ремонт болуп жатат. Ошондуктан кийин ал жакка барып эс алам десеңиздер, эндиги жылы толук кандуу бүтөт. Анан ал жакка баргандан кийин мага Бекхан керек десеңиздер, бул жигит деген чын жөн эле мактаган жокмун. Бизди түнү бою тетиги желмаян менен ар кайсы жакка карусель кылып, ар кандай тамактарды алып, эң кызыктуу жердин баарын көрсөттү. Мындан ары биз сапарыбызды жолдойбуз. Бул жерде шайтан арабанын бир да жери бузулган жок. Бардыгы ойдогудай болуп келатат. Бардыгы сонунда, ачык сөзүнө келгендечи. Азыр биз жети өгүз тарапка кетип баратабыз. YouTube каналыбызга катталыңыздар, биздин баракчабыздарга кирип мындай жакшы сөздөр жазып турсаңыздар, бизге аябай жакшы болот. Анан көлдө жыргап жүрөбүз. Мындан ары көлдүн сол тарабы менен кетип, нарынга барабыз. Нарындан кийин жаңы жол менен ош тарапка барабыз. Ошондуктан сак саламатта. Анан бир сыра монда көрсөтө кетейинчи. Бул аргымак жиндикени бүт чыдамдын баардыгы мындай ойлогондой, мындай ойдогудай болуп тур да. Билбейм, ушул Алла Тааланын күчү менен баардыгы сонун болуп атат. Жакшы инсандарга жолугуп атабыз, жакшы жактарга барып атабыз, жакшы жактарды уктуп атабыз. Пейили кенен элдер чогулуп атат. Бул жерден бизге ар нерсе таттуу тарапат, суусундуктарды берип, ушул көлдүн элине аябай чоң рахмат. Бул жерге келгенде, билбейм, эмкисинде келгенде, мындай өзүмдүн районума келгенде эле мындай местный сыяктуу эле деп койгондойчу. Жыргайм да. Анткени бул жакта толтура досторум пайда болду, толтура туугандар пайда болду, толтура үйлөргө төнөдүк, толтура мечиттерге төнөдүк. Бул жердин эң кызыктуу жактарын билдик. Оң тарап, сол тарабын көрө элекмин. Сол тарапта Кудай буйрса бир жуманын ичинде жетет болуш керекпиз эми акырындап. Ошо YouTube'га катталыңыздар. Бизге көрүүчү эмес, бул бизге өзүбүзгө эстелик. Кийин мен өзүм балдарыма, кыздарыма, туугандарыма боло турган мындай архив күндөлүктө мындай эмне кылып жүргөм, жөн эле мынакей 2 сүрөт менен мунткем, тигинткем эмес. Бунун баардыгы бизде өзүм жашоомдо 50 жашка толуп туруп, мынакей ушундай кылып жүргөнбүз инилерим менен деп, бир туугандарыбыз менен сонун ушундай жаамат менен жыргап жүрөбүз. Чыгып көрдүңөр, Тосор айылына келесиңер, көлдүн оң тарабы менен.
Бекхан деген жигит бар. Sarala Resort деген. Таза болот. Сак саламатта. Анда эмки видеону күтүп туруңуздар. Анан күнүнө Instagram менен TikTok баракчабызга күнүнө видеолор кирип турат. Күнүнө 5-6 видеодон кирип турат. Жеке мен деле эмес, бардыгыбызда кирип турат. Болды, анда өчтү гана монткенде. 1, 2. Мы объезжаем весь Кыргызстан на этом велосипеде! Это будет двоёле на Иссыкуле мы встретимся с тобой.